Саламатсыздарбы? Сабактарыңыздарды көрсөтмөлүү, кызыктуу жана модельдөө аркылуу өтүүнү кааласаңыздар, анда Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте Улутсофт компаниясы тарабынан иштелип чыккан Санарип кампа платформасына катталып, ал жактан өзүңүздүн предметиңизге байланыштуу сабактардын планын, презентацияларды, видео сабактарды, ошондой эле симуляцияларды колдонуп, сабактарыңызды кызыктуу өткөрсөңүз болот. Санарип кампа платформасы менен иштөө үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адресин англис тилинде жазуу кыйын болсо, анда бул жерге Санарип кампа деп эле жазсак болот. Кириллица менен адрестик жолчого жазабыз. Санарип кампа деп жазып туруп, Enter клавишасын басканыбызда сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерден Санарип кампа платформасына кирүү үчүн Санарип кампа, Санарип билим берүү платформасы деген шилтемени басуу аркылуу кирсек болот. Эгерде адрестик жолчого сайттын адресин жазып, сайтка түз эле кирүүнү кааласаңыз, анда сайттын адреси bilim.ulut.kg. Биз азыр сайтка кирүү үчүн Санарип кампа, Санарип билим берүү платформасы деген шилтемени тандайбыз. Шилтемени тандаганыбызда сайттын, платформанын башкы бети ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден биз платформага катталышыбыз керек. Платформага катталуу үчүн оң тарапта турган аккаунттун значогун басабыз. Значогун басканда бул жерде тилди тандоо дагы бар. Эгерде сиз кыргыз тилинде иштөөнү кааласаңыз, тил дегенге барып туруп кыргызча деген тандасаңыз, сайттын беттери кыргыз тилинде чыгат. Ал эми русский деген тандасаңыз, орус тилинде чыгат. Ал эми платформага катталуу үчүн кирүү деген баскычты басабыз. Кирүү деген баскычты баскандан кийин бул жактан ким болуп кирүү дейт. Бул жерден ким болуп кирүү деген жерде тандаңыз деген жерди бассак, бул жерде мугалим, окуучу, башка колдонуучу деген 3 вариантты сунуштайт. Мугалим катарында кире турган болсок, мугалим дегенди тандаганда бул жерде AES мугалим аркылуу кирүү деген бар. Демек, AES платформасы аркылуу кирсек болот. Анткени мугалимдер AES-ке катталышкан. AES мугалим аркылуу кирүү деген басканда AES платформанын страницасы ачылат. Бул жерге пинди жазып, сыр сөздү жазып, порталга кирүү деген баскычты басуу аркылуу катталсаңыздар болот. Ал эми азырынча биз башка колдонуучу болуп кирип туралы. Башка колдонуучу дегенди басканда, бул жерде электрондук адрес деген жерге өзүбүздүн поштаны жазабыз. Поштаны жазуу кыйын болсо, бул жактан жаңы вкладка ачып туруп, аккаунттун значогун басып туруп, бул жактан поштабыздын логинин, башкача айтканда поштанын адресин көчүрүп алып туруп, кайра Санарип кампа вкладкасына кайтып барып туруп, бул жерден электрондук адрес деген жерге поштабыздын адресин коебуз. Андан кийин бул жерге өзүбүз пароль ойлоп жазабыз. Пароль 8 символдон аз болбош керек. Парольдо латын тамгалары жана цифралар, символдор болуш керек. Бул жерге пароль ойлоп жазабыз өзүбүз. Андан кийин кирүү деген баскычты басабыз. Кирүү деген баскычты басканда сиз ийгиликтүү кирдиңиз дейт. Бул жерден улантуу деген баскычты басып коебуз. Андан кийин эгерде компьютер өзүңүздүкү болсо, бул жерден логин жана парольду сактап койсоңуздар болот. Киргенде сол тарапта панель бар. Бул жерде башкы бет. Башкы бетти тандаганда бул жакта предметтер чыгат. Мына физика, алгебра, биология, химия, география, математика, геометрия, табиаттануу. Азырынча бул платформага предметтер улам кирип толукталып жатат. Эгерде сиз кайсы предметтен сабак берсеңиз, ошол предметтен кайсы класстарга сабак берсеңиз, ошол классты тандап, өзүңүзгө керектүү болгон тема боюнча сабактын планын, презентациясын, видео сабагын, симуляциясын колдонсоңуз болот.
Бул жерде башкы бетти тандаганда бардык предметтер чыгат. Ал эми сизге окуу китептери керек болсо, анда бул жерде китеп деген бар. Китеп дегенди тандаганда бул жакта предметтер боюнча китептер чыгат. Кайсы предмет боюнча канчанчы класска китеп керек болсо, ошол предметтен классты тандайсыз. Мисалы, алгебра 7-класс дегенди тандасак, бул жактан мына алгебра боюнча 7-класстарга окуу китеби чыгат. Бул жерден окуу китебин көрүү үчүн ошол окуу китебин тандайсыз. Окуу китебин тандаганда бул жакта окуу китеби жүктөлөт. Эгерде өзүңүздөргө скачать этип алууну кааласаңыздар, ал китепти өзүңүздөргө скачать этип алсаңыздар да болот. Мына бул жерде электрондук китепкана дейт. Электрондук китепкананы колдонсоңуздар да болот. kitep.edugo.kg бул жактан электрондук китептерди алып колдонсоңуздар да болот. Азыр бизге китеп жүктөлүп атат. Китеп жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Китеп жүктөлдү. Жүктөлгөндөн кийин бул китептин ичиндеги материалдарды көрсөңүздөр болот. Бул жерден китепти өзүңүздөргө компьютерге жүктөп алсаңыздар болот, же болбосо телефонуңуздарга жүктөп алсаңыздар болот. Эгерде кичине болуп көрүнүп атса, масштабын чоңойтуп алып көрсөңүздөр болот. Мына плюс белгисин басып, масштабты чоңойтуп, китептин ичиндеги материалдарды колдонсоңуздар болот. Ал эми китепти жүктөп алуу керек болсо, бул жакта меню деген 3 сызык бар. 3 сызыкты басканда бул жакта download деген, загрузить деген, download'ти басуу аркылуу компьютериңизге же телефонуңузга жүктөп алсаңыз болот. Ал эми китепти принтерден чыгарып алууну кааласаңыз, анда print деген баскычты басып, китептин каалаган бетин же толук чыгарып алсаңыздар болот. Андан кийин эгерде китеп дегенди тандап, бул жактан китепти бөлүшсөңүздөр да болот. Мисалы, 7-класс тандаганда бул жерден бөлүшүү баскычына басуу аркылуу ошол китепти окуучуларга же кесиптештериңизге бөлүшсөңүз дагы болот. Ал эми 3D модельдер керек болсо, 3D модель дегенди тандаганда бул жактан дагы предметтер чыгат. Физика, биология, химия, география, математика. Бул жерден 3D модельдерди көрсөтүү аркылуу сабактарыңыздарды жандуу, кызыктуу өткөрсөңүздөр болот. Мисалы, физиканы тандаганда, физикада мына атомдук түзүлүш жана башка бул жерден ушундай модельдерди көрсөтүп, окуучуларга сабактарды жандуу өткөрсөңүздөр болот. Мисалы, атомдук түзүлүш дегенди тандаганда, бул жерден 3D модель жүктөлөт. 3D модель жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Азыр интернет жайыраак экен, ошондуктан жүктөлбөй атат. Азыр артка кайта берели, артка кайтып туралы. Эгерде симуляцияларды колдонууну кааласаңыз, бул жерден симулятор дегенди тандасаңыз, бул жактан дагы предметтер чыгат. Бул жерден өзүңүздөр ар кандай симуляцияларды көрсөтүү аркылуу сабактарыңызды кызыктуу өткөрсөңүз болот. Мисалы, физиканы тандадык. Мына бул жерден пружинадагы нерсенин термелүүсү дейт. Термелүү боюнча сабак өтүп атканда ушул симуляцияны колдонсоңуз болот. Мисалы, симуляцияны тандаганда бул жерден фет аркылуу ачылат. Бул жерде киришүү, мисалы, киришүү дегенди тандадык. Мына бул жерде пружина турат. Бул жакта ар кандай оорук салмактагы таштар турат. Бул жерде мисалы 250 граммдык ташты бул жерге пружинага алып барып илгенде кандай термелет. Андан кийин 100 граммдык ташты алып барып экинчи пружинага илгенде мына термелүүсү кандай болот. Ушундай кылып симуляциялар аркылуу сабактарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот. Бул жерден пружинанын катуулугу көрсөтүлүп турат. Эгерде көбүрөөк жумшак болсо, пружина тез-тез серпиле баштайт. Эгерде мындай болсо, жумшагыраак болсо, мындай болуп серпилет. Катуураак болсо, катуулугу кандай термелет. Ал эми бул жерде дагы мына ар кандай кылып көрсөтсөңүздөр болот.
катуулугун өзгөртүп, окуучулар ушундай кылып жылдырышып көрсөтөт. Ал эми бул жерде жылдырылуучу линия, мына жылдырылуучу линия аркылуу жылдырып, ар кандай кылып өлчөп көрсөтсө болот. Бул жерде жер дейт, ай дейт, жана башка ушундай. Бул жерден мына кайра тандасаңыздар мындай болуп калат. Эгерде бул жерди баса турган болсок, кайра башынан башталат. Бул жерден стандарттык ылдамдык, акырын, эгерде акырын көрсөтүүнү кааласак, анда акырын. Ал эми багыттар дегенди тандасак, бул жерден багыттар аркылуу көрсөтсөк да болот. Ушундай кылып симуляцияларды колдонсоңуздар болот. Ал эми презентация дегенди тандаганда бул жерде ушул предметтер боюнча презентациялар бар. Мисалы, биологиядан 6-классты тандасак, 5 презентация бар экен. 5 темага даяр презентациялар бар экен. Бул Санарип кампада маалыматтар улам толукталууда, ошондуктан бул жактан сиздер өзүңүздөрдүн предметиңиздерге керектүү болгон кайсы тема боюнча боло турган болсо, ошол тема боюнча сабактын планын, презентациясын, видео сабагын, ошондой эле симуляциясын колдонуп, сабактарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот. Мисалы, презентацияны тандаганда бул жерде мына презентация жүктөлүп атат. Презентация жүктөлгөндөн кийин сиздер ушул жерде эле окуучуларга презентацияларды көрсөтүп, сабактарды өтсөңүздөр болот. Же болбосо бул презентацияны өзүңүздөрдүн компьютериңиздерге же смартфонуңуздарга жүктөп алып, кийин деле көрсөтсөңүздөр болот. Анткени бул жерден көрсөтүүдө сөзсүз интернет керек болот, ошондуктан жүктөп алып, кийин интернетсиз эле өтсөк да болот. Презентацияны жүктөп алуу үчүн бул жерде меню деген 3 сызыкты басып туруп, бул жерден download дегенди басканда презентация компьютерге жүктөлөт. Ал эми көнүгүүлөр дегенди тандасак, бул жерден бардык предметтерге көнүгүүлөр чыгат. Мисалы, географияны ала турган болсок, 6-класс. Бул жерде мына 6-класс пландын масштабы окуучуларга берилүүчү көнүгүүлөр. Бул жерден дагы сиздер окуучуларга даяр тапшырмаларды, көнүгүүлөрдү берип, окуучуларды иштетсеңиздер болот. Бул жерде тест экен. Масштаб сөзү немисчеден которгондо кандай маанини түшүндүрөт? Бир гана туура жоопту тандагыла дейт. Бул жерден окуучуларга ушул тесттерди берип иштесеңиздер болот. Кийинки деген басканда мына суроого жооп бериңиз дейт. Демек, окуучуларга ушул тестти жөнөтүп, ушул жерден окуучуларды тест менен машыктырып иштетсеңиздер болот. Ал эми сабактын планы деген басканда, бардык предметтер боюнча сабактардын планы бар. Мисалы, 7-класска 64 темага сабактын планы даяр экен. Алгебрадан 7-класста тандасак, мына бул жактан сабактардын темалары чыгат. Кайсы тема боюнча сабактын планы керек болсо, ошол теманы тандайсыз. Мисалы, өзгөрмөлүү туюнтмалар деген теманы тандай турган болсок, өзгөрмөлүү туюнтмалар боюнча мына сабактын даяр планы. Сабактын планын дагы жанагындай кылып эле 3 сызыкты басып, компьютериңизге жүктөп алсаңыз болот. Ошондой эле бул жерде мисалы башкы бетти тандоо менен дагы кирсеңиздер болот. Башкы бетти тандаганда, мисалы бул жерде физика, мисалы химия дейли, химия 8-класс. 8-классты тандаганыбызда бул жакта мына 8-класстар боюнча химия предметинен сабактардын темалары. Мисалы, сиз бул жерде биринчи киришүү сабагы экен, презентация бар экен. Ал эми экинчи тема боюнча презентация бар экен, видео сабак бар экен, андан кийин инфографика бар экен. Бул жерден ушул темалар боюнча кандай материалдар бар экенини көрсөңүздөр да болот. Мисалы, химия кабинетинде иштөөдө коопсуздук эрежелери деген теманы тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Мына киришүү. Эгерде сизге презентация керек болсо, презентация дегенди тандайсыз. Тандаганыңызда бул жактан презентация жүктөлөт. Бул жерден презентацияны колдонуп сабагыңызды өтсөңүз болот.
кааласаңыз бул жерден презентацияны компьютериңизге жүктөп алсаңыз болот. Ал эми видео дегенди тандаганда ошол тема боюнча видео сабак бар. Видео сабакты дагы окуучуларга көрсөтүүнү кааласаңыз, темага мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын бир жолу басып койгонубузда бул жака видео сабак жүктөлөт. Видео сабакты окуучуларга көрсөтүү үчүн бул жерден ойнотуу деген баскычты басканда мына бул жерде видео сабак башталды. Кааласаңыздар бул жерден экранды чоңойтуп көрсөтсөңүздөр болот. Эгерде видеону компьютериңизге жүктөп алууну кааласаңыз, бул жерден үч чекитти басып, скачать дегенди бассаңыз, компьютериңизге жүктөлөт. Ал эми артка кайтуу үчүн бул жерден артка дегенди басып койсок, артка кайтат. Инфографика дегенди тандаганда, бул жерде инфографика мына химия кабинетинде иштөө коопсуздук эрежелери. Инфографиканы ачуу үчүн ушул темага мыштын көрсөткүчүн алып барып басабыз. Басканда бул жактан инфографика жүктөлөт. Окуучуларга коопсуздук эрежелери боюнча көрсөтүп, сабактарыңыздарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот. Демек, сиздер Санарип Кампа платформасына катталып, даяр сабактардын планын, презентацияларды, видео сабактарды, 3D модельдерди, симуляцияларды колдонуп, сабактарыңыздарды жандуу, кызыктуу өткөрсөңүздөр болот.